Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы. Мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз 55-чи сабагыбызды баштайбыз. 55-чи сабагыбызды баштаардан мурда орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди сиздерге тааныштырып өтүүнү уруксат этиңиздер. Азыр бул китептин биринчи бөлүгү менин колумда турат. Бул китеп негизи 3 бөлүктөн турат. Сиздер бул китептерди алып биздин видео сабактарыбыздан дагы жакшыраак үйрөнсөңүздөр болот. Анткени biz videoga көптөгөн темаларды түшүрүп чагылдырып бере албай жатабыз. Ошондуктан бул китептерди алып сиздер орус тилин дагы да жакшыраак кененирээк үйрөнсөңүз аябай сонун болот. Анда эмсе урматтуу достор, биз сиздер менен 55-чи сабагыбызды баштайбыз. 55-чи сабагыбыз 54-чү сабагыбызды улай болот. Урматтуу достор, эгерде сиздер бул теманы дагы да жакшыраак түшүнмөкчү болсоңуздар, 54-чү сабагыбызды көрсөңүздөр дагы да бул тема сиздерге түшүнүктүүрөөк болот. Анда эмсе биз 54-чү сабагыбызда урматтуу достор, сиздер менен орус тилиндеги ырак деген мүчөнү өтүп атканбыз. Кайраттуураак, сулуураак дегенде кантип колдонобуз? Караңыздар, биз эки адамды же болбосо эки нерсени бири-бирине салыштырып, бирөөсүндө бир сапаттын башка бирөөсүнөн көбүрөөк экени түшүндүргөн сөздөрдү үйрөнүп жатабыз да. Мисал үчүн, Бекзат Аскаттан кайраттуураак десек, Бекзат Аскаттан кайраттуураак демекчи болсок, смелый деген кайраттуу болот. Ал эми смелее дей турган болсок, кайраттуураак болот, смелее дей турган болсок, кайраттуураак болот. Мисалы, Бекзат смелее Аскатта. Бекзат смелее дейбиз. Аскат деген сөздүн аягына а деген окончание кошот. Аскат деген сөздүн аягына а деген окончание кошот. Бекзат смелее Аската. Смелее ырак деген мүчө, Аскат деген сөздүн мужской родтогу сөздөрдүн аягына а деген окончание кошот. Бекзат смелее Аската. Бекзат Аскаттан кайраттуураак. Эми дагы экинчи варианты бар, урматтуу достор. Экинчи вариантында чем деген сөз менен колдонсок, караганда деген. Чем деген сөз менен да колдонсок болот. Мисалы, Бекзат смелее чем Аскат. Бекзат смелее чем Аскат. Бекзат смелее чем Аскат. Бекзат Аскатка караганда кайраттуураак. Бекзат смелее чем Аскат. Бекзат Аскатка караганда кайраттуураак. Эми чем деген сөздү колдонгонубузда, урматтуу достор, Аската а деген окончание кошпойбуз. Аскат деген сөз кандай болсо, окончаниясы ошондой калат. Чем дегенди колдонгонубузда эч кандай окончание коюлбайт. Андан кийин караңыздар. Асан красивее Нурлана. Асан красивее Нурлана. Асан Нурландан сулуураак. Красивее. Красивее деген сөздөн кийин чем деген сөз коюлбай турган болсо, анда Нурлана деп колдонобуз. Асан красивее Нурлана. Асан Нурландан сулуураак. Андан кийин экинчисинде чем менен колдонобуз. Асан красивее чем Нурлан. Окончание коюлбайт. Нурлан деген сөзгө эми окончание коюлбайт. Асан красивее чем Нурлан. Асан Нурландыга караганда болуп калат. Чем деген караганда деп которулат. Нурланга караганда сулуураак. Мисал үчүн, Манас Азаматтан акылдуураак десек, Манас Азаматтан акылдуураак. Манас акылдуураак деген сөздү айтабыз биринчи. Манас умнее. Манас умнее. Азамат болсо, Азамат деген сөздүн аягына а деген окончание кошобуз. Манас умнее Азамата. Манас умнее Азамата. Манас Азаматтан акылдуураак. Манас умнее чем Азамат. Манас экинчи вариантта чемди колдонобуз. Манас умнее чем Азамат. Манас Азаматка караганда акылдуураак болот. Мында чем деген сөздү колдонобуз. Андан кийин Адилет храбрее Адыла. Адилет храбрее Адыла. Адилет адылдан эржүрөктүүрөөк. Адилет адылдан эржүрөктүүрөөк. Храбрее болот. Эми экинчисинде чем деген сөздү колдонобуз. Адилет храбрее чем Адыл. Адилет храбрее чем Адыл. Чем деген сөздү колдонгондо эмне болот? Адыл эле болуп калат. А чем деген сөздү алып койсок, Адилет храбрее Адыла. Адыла. Адилет храбрее кого? Храбрее кого?
Адилет кимден эржирөөктүрөөк? Адыла деген а деген родительный падеждин окончаниясын кошобуз, мужской род. Андан кийин Бекжан Уларбектен кыжырдуураак десек, Бекжан капризнее, Бекжан капризнее Уларбека деп айтабыз. Бекжан капризнее Уларбека. Бекжан капризнее Уларбека. Капризнее дегенден кийин Уларбек деген сөздүн аягына а деген окончания кошот. А деген окончания кошот, урматтуу достор. Андан кийин эми чем деген экинчи вариант менен колдонсок, Уларбек эле болуп калат. Бекжан капризнее, чем Уларбек. Бекжан капризнее, чем Уларбек. Бекжан Уларбекке караганда кыжырдуураак болот. Кыжырдуураак. Мужской роддор болсо ушундай а деген окончания кошот, урматтуу достор. Демек Уларбека болду. Бекжан капризнее Уларбека болду. Мужской роддо а деген окончания кошот экен, ырак деген мүчөдөн кийин мужской род колдонулса. Эми андан кийин женский род боло турган болсо, урматтуу достор, женский род. Мисал үчүн Айзада Наташадан жагымдуураак десек. Айзада Наташадан жагымдуураак. Айзада приятнее Наташа болсо, а менен аяктаса ы болот. Айзада приятнее Наташи. Айзада приятнее Наташи. Айзада Наташадан жагымдуураак. Эми экинчисинде Айзада приятнее, чем Наташа. Айзада приятнее, чем Наташа. Приятнее дегенде Наташа эле болуп калат. Айзада приятнее, чем Наташа. Айзада Наташага караганда жагымдуураак. Эми Самара Нурзададан бактылуураак десек. Самара Нурзададан бактылуураак. Самара счастливее Нурзада болсо, демек аны эмне кылат деп айттык? ы кылат. Самара счастливее Нурзады. Самара счастливее Нурзады. Самара Нурзададан бактылуураак. Эми чем деген сөз менен колдоно турган болсок, Нурзада эле болуп калат. Эч кандай окончание коюлбайт. Самара счастливее, чем Нурзада. Самара счастливее, чем Нурзада. Самара Нурзададан бактылуураак. Самара Нурзададан бактылуураак. Нурзадага караганда бактылуураак. Чем болгондо Нурзада эле болот. Андан кийин Динара Алимадан акылдуураак десек. Динара умнее. Динара умнее Алимы. Алимы болот. Алима болсо а менен аякталып атат, ы болот. Динара умнее Алимы. Динара Алимадан акылдуураак. Андан кийин экинчисинде эми чем деген сөз менен колдонобуз. Динара умнее, чем Алима. Динара умнее, чем Алима. Динара Алимага караганда акылдуураак. Динара Алимага караганда акылдуураак. Эми кийинкиси Канзада мугалим эжейден бою узунураак десек, бийигирээк десек. Канзада выше учительницы. Учительница аягы а болот, демек выше деп турган болсок, учительницы болот. Чем деген сөздү колдонбосок. Канзада выше учительницы. Канзада мугалим эжейден бийигирээк. Эми экинчисинде чем деген менен колдонобуз. Канзада выше, чем учительница. Канзада выше, чем учительница. Канзада мугалим эжейге караганда бийигирээк, выше, чем болот, Андан кийин Гулиза моложе Самары. Гулиза моложе Самары. Гулиза Самарадан жашыраак. Гулиза Самарадан жашыраак. Экинчисинде эми чем деген сөз менен колдонобуз. Гулиза моложе, чем Самара. Гулиза моложе, чем Самара. Гулиза Самарадан жашыраак. Чем Самара. Чем деген сөздү койсок, Самара деп эле айтабыз, урматтуу достор. Эми демек көрдүңүздөр, мужской роддо мисал үчүн Бекзат смелее Аската дейт экенбиз. Аската. Эгерде мужской роддун аягына келсе, ырак деген мүчө а деген окончание кошот. Мужской роддун аягына а деген окончание кошот. Бекзат смелее Аската. Эми Айзада Нурзададан кайраттуураак десек, Айзада смелее Нурзады болот. Нурзады. Женский роддордун аягына ы кошот, ал эми мужской роддордун аягына а тамгасын, а окончаниясын кошот, достор. Мына ушинтип зат атооштор менен болгон сүйлөмдөрдү өттүк. Эми бул жигит
тигинен акылдуураак деп айтсак, тигинен дегенинде кандай окончание коюлат? Бул жигит тигинен акылдуураак. Бул жигит дей турган болсок, караңыздар. Этот парень, бул жигит акылдуураак десек, умнее. Этот парень умнее того. Бул жигит тигинен акылдуураак. Этот парень умнее того. Бул жигит тигинен акылдуураак. Того деп айтабыз. Умнее дегенден кийин тот деген сөздүн аягына таго болуп калат. Тот деген сөз того. Этот парень умнее того. Мужской роддо. Бул жигит тигинен акылдуураак. Эми ушунда чем деген сөздү колдонсок, экинчи вариантында караңыздар, чем дегенди колдонсок, анда тот эле болуп калат. Мисалы, этот парень умнее, чем тот. Чемди койсок, того болбойт, тот болот. Этот парень умнее, чем тот. Бул жигит тигиге караганда акылдуураак. Экинчисинде, эта девушка умнее той. Эта девушка умнее той. Бул кыз тигинен акылдуураак. Эта девушка умнее той. Эта девушка умнее той. Бул кыз тигинен акылдуураак. Женский роддо той болду. Эми чем дегенди колдонсок. Эта девушка умнее, чем та. Эта девушка умнее, чем та. Бул кыз тигиге караганда акылдуураак. Чемди койгондо та болуп калды. Эки варианты бар, эки вариант. Андан кийин средний роддо. Это слово интереснее того. Бул сөз тигинен кызыктуураак. Средний роддо дагы того болот. Это слово интереснее того. Бул сөз тигинен кызыктуураак. Эми чем менен колдонобуз. Экинчи вариантында караңыздар. Это слово интереснее, чем то. Чемди койгондо бул жакта то болуп калат. Это слово интереснее, чем то болуп калды. Эми көптүгүндө эти книги интереснее тех. Бул китептер тигилерден кызыктуураак. Эти книги интереснее тех. Бул китептер тигилерден кызыктуураак. Тех дегенде тигилерден көптүк санда. Эми чемди колдоно турган болсок, эти книги интереснее, чем те. Эти книги интереснее, чем те. Бул китептер тигилерден кызыктуураак. Чем те болуп калат. А биринчисинде болсо тех болуп калды, чемди койбогонубузда. Эми андан кийин бул үй тигинен бийигирээк десек, этот дом выше того болду. Эми экинчисинде болсо, этот дом выше, чем тот. Бул үй тигинен бийигирээк болгондо чем тот болуп калды, чем тот. А биринчисинде того болуп калды, чем жок болгондо. Айырмасын карап алыңыздар. Кызыл менен белгилеп койгом. Эта машина выше той. Эта машина, бул машина выше той болуп калды. Женский роддо той. Бул машина тигинен бийигирээк. Эми женский роддо экинчисинде чемди колдонсок. Эта машина выше, чем та. Бул машина тигинен бийигирээк. Чем та болуп калды. Чем келгенде та болуп калды. Средний роддо это здание выше того. Бул имарат тигинен бийигирээк. Это здание выше того. Того болду, того. Эми чемди колдонсок, то болуп калат. Это здание выше, чем то. Это здание выше, чем то. Бул имарат тигинен караганда бийигирээк, выше, чем то болуп калды. Көптүгүндө эти дома выше тех. Бул үйлөр тигилерден бийигирээк. Эти дома выше тех. Бул үйлөр тигилерден бийигирээк. Эми чемди колдонсок, эти дома выше, чем те. Эти дома выше, чем те. Бул үйлөр тигилерге караганда бийигирээк. Этот кийинкиси мужской роддо караңыздан кайра. Этот работник способнее того. Бул жумушчу тигинен жөндөмдүүрөөк. Бул жумушчу тигинен жөндөмдүүрөөк. Этот работник способнее, чем тот. Бул жумушчу тигиге караганда жөндөмдүүрөөк. Чем тот. Чемди колдонгонубузда тот болуп калат экен, чем жок болсо того болот. Айырмасын билип алыңыздар. Эми женский роддо эта работница способнее той. Бул жумушчу тигинен жөндөмдүүрөөк. Эта работница способнее той. Бул жумушчу тигинен жөндөмдүүрөөк. Эта работница способнее, чем та. Эта работница способнее, чем та. Бул жумушчу тигинен жөндөмдүүрөөк. Женский роддо та болуп калды. Средний роддо это пальто чище того. Это пальто чище того. Бул пальто тигинен тазараак. Это пальто чище, чем тот. Это пальто чище, чем то. Бул пальто тигиге караганда чище, чем то. Тигиге караганда
тазараак болду. Эми көптүгүндө эти работники способнее тех бул жумушчулар тигилерден жөндөмдүүрөөк. Способнее тех. Эти работники способнее чем те. Бул жумушчулар тигилерден жөндөмдүүрөөк. Чем те болот. Эти работники способнее чем те. Бул жумушчулар тигилерге караганда жөндөмдүүрөөк. Демек, чемди колдон болсок тех болот экен. Эгерде чем дегенди кое турган болсок, анда те эле болуп калат. Эч кандай окончание коюлбайт. Мына ушентип, урматтуу достор, биздин 55-чи сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздерге жаккан болсо, сөзсүз видеого лайк басып, башка бирөөлөр менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Аладдин Исламидинов вас всегда любит и уважает. До встречи, дорогие друзья, до следующего урока.